Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендаштар, урматтуу момун мусулман миртуандар, баарыңыздардын бүгүнкү жумаңыздар марек болсун, окулган жума намаздары кабыл болгон болсун. Кудай буйрса бүгүн биз Рамазан айы аяктап, орозо айы аяктап, бүгүн жума күнү бир тууганыбыз Бауыржандын алдына келип турабыз. Бауыржандын ден соолугун сурап, Бауыржандан кабар алып кетели. Негизи эле биз кыргызымдын мыкты жигиттери менен Кудай буйрса биргеликте кыргыз элине сапарлаш болуп кызматка чыкканбыз иншалла. Анан Бауыржандын дагы негизи эле баягындай ооруп аткан, кыйналып аткан инсандардын ден соолугун сурап туруу биз үчүн парз. Тем бойле бул Бауыржан кыргыз эли үчүн, кыргыз элинин тагдыры үчүн өзүнүн момундай ден соолугун бир аз кырсыктап алгандыгы үчүн мен ушунчалык бир ушу Бауыржандын алдына келип, ден соолугун көргүм келип, негизи эле бул баланын алгач алып чыккандагы жумуштарын көргөндө мен ушунчалык мындай баа бергем. Анткени бул жигиттин бир жүрөгү өрт бала экен. Мындай айтканда, орусча айтканда, бул нерсеге кээ бир кыргыздын уулдарынын духу жетпейт. Менин деген билеги жоон мырзалардын дагы духу жетпейт, күчү жетпейт. Анткени мындай нерсеге кызыктар дагы эмес. Бирөөнүн кызыкчылыгы, бирөөнүн жашоосу үчүн кызыктар дагы эмес. Биз көрүп эле жүрөбүз. Бауыржан болсо, мына кыргыз элинин ден соолугун ойлоп, кыргыз элинин келечек тагдырын ойлоп, ушул Бауыржан магазиндеги жанагы просрочный мөөнөтүнөн өтүп кеткен товарларды элге алып чыккандыгы ушунчалык бир биз эле эмес бүтүн кыргыз элинин мындай купулуна толду да. Анткени мына биз өзүңүздөр көрүп жүрөсүздөр, боор, бөйрөк, жүрөк ооруга чалдыккан инсандар менен аябай ушундай алышып, жардам берип, колубуздан келишинче кызмат кылып жүрөбүз. Мына 6 айдын ичинде Индияга 18 адам алып барып келиппиз. Ушул 18 адамдын 16сы боор ооруга чалдыккандар. Ушунун баардыгы элдин жардамы менен барып келди да. Ошол инсандар дагы эмнеден ооруп калды дейсиздер, туугандар? Кудай сактасын, эми Алла көрүп турат баардыгын. Балким ошол инсандар дагы мына ушинтип просрочный убагынан өтүп кеткен тамакты тамактангандыгы үчүн, балким туура эмес тамактангандыгы үчүн ошо питаниянын айынан балким ооруп калгандыр да. Ушул нерсени көрдүңүздөрбү? Алдын ала караш керек мынакей. Эртең ооруп калганда чыкпастан, ооруганга чейин мына ушинтип чыгыш керек. Бандай ким мисалы ошол жерде бир гана баягындай эме болуп калды, улут ташкандай болуп калды, эч кандай улутчулук бул жерде жок, эч кимдин андай ою жок. Болгону ошол магазиндин ээси ошол өзбек улутундагы туугандар болуп калды. Негизи эле кыргыз болобу, орус болобу, кимдин магазин болбосун ошондой строго өтүп аткан продуктаны сатып аткандыгы бул өтө өкүнүчтүү. Биз үчүн да өкүнүчтүү. Алар ошол нерсе менен оокат кылып атат, тамак кылып атат. Бирөөгө пайдасы эмес, ал өзүнүн бизнесин өрчүтүп атат. Бирок ошол алып аткан соодагердин дагы эртеңки келечегин ойлоп коюш керек. Ал акча алып атат, ал бекер алган жок.
бирок ошол акчасын алган тамагы, питаниясы, продуктасы бардыгы свежий болсо, срогунан өтпөсө албетте жакшы болот. Анын моментип срогунан өтүп, эптеп эле сатып, эптеп эле акча кылыш, бул бир туугандар, бир Алланын алдында дагы жооп бере турган күн келет. Эми айта кетчү нерсе, баягы Кудай сактасын, азыр боор оорусу, бөйрөк оорусу аябай күч алды да, аябай күч алды. Ошондуктан мен ушунчалык баягындай бул оорунун бүгүн бир адамга, эки адамга, үч адамга же 16-17 адамга жардам берип атабыз. Бирок бул жакта 100 миңдеген кыргыздар гепатит оорусу менен ооруп атат. Алардын келечегине ойлобой атабыз. Алардын маселесин биз чече албай атабыз. Мына алардын маселесин кантип чечиш керек? Мына ушинтип чечиш керек. Алдын ала текшерилиш керек, көрүнүш керек, тамакты туура тандап, туура тамактаныш керек, диета кармаш керек. Мына ошондон алдын ала болуш керек. Качан жатып калганда эмес. Эми сөзүм көбөйүп кетти. Негизи Бауыржандын жасалган жумушу негизи баягындай биздин жумушка мындай шайкелеткен, анткени баягындай биздин мен ушул ооруну алдын алалы үчүн кышы менен аракет кылып чыктык да. Айтып атпайм, азыр бир-эки адамга жардам берип атабыз, биякта канчалган адамдарга жардам бере албай атабыз депчи. Ошол адамдарга жардам берүү үчүн алдын алыш керек болду ушул оорунучу. Алдын алуу үчүн стоматология, парикмахерский, питание тамактандардын бүт шашлык жана башка фарштан жасалган тамактар жана башка маселелерди бүт карап чыгыш керек. Мен дагы ушул боюнча аябай стоматологияны бир ушунчалык бир катуу текшерем деп жүрөм, бирок ошого уруксат кагаздарын азыр сураштырып изилдеп жүрөм. Көп боорорго чалдыккандарды сурасам, стоматологиядан жукту дейт да. Мен ошого уруксатты алып туруп, мен да бир күнү ушунун алдын алуу үчүн аракет кылайлы, кыргыз элинин, кыргыздын жигиттери менен биргеликте ушул иш чараны жасайлы деген бир жакшы ниет бар иншалла. Анан ошентип жүрсөк, мына ушу Бауыржандын жасаган жумушун, алып чыккан иштери чынында бизди аябай мындай канааттандырды. Кыргыз элине дагы ушунчалык мындай жакты десек туура болот, анткени ар бир кыргыздын мырзасы жигити ушул ишти жасаса жаңылышпайт. Эми бул бала жанагы улутташтырып же башка маселе ал жерде мен көрө албадым да андай нерсени. Андай нерсе жок бул жердечи. Болгону ошол магазинде ошондой товарларды көрүп калып, мына элге коомчулукка чыгарып, туура тамактангыла, туура пайдалангыла деп алып чыкты. Бауыржан аке, азыр сенин алдында турабыз. Ден соолугуң кандай? Ден соолугум аябай жакшы. Буйруса баары жакшы. Басып калдым. Кече башта күнү деле 2-3 күн өз алдынча басып жүрдүм эле, анан кече дагы бир кичине жумуш болуп кетти. Ошого байланыштуу азыр дагы кичине бутумдун жана баштагыдай күч болбой, слабость болгондуктан азыр ошол бир балдактын жардамы менен басып атам. Кудайдан тиленип атабыз эми, намаз окуганда, орозодо дуа кылып аттык. Буйруса мен ойлойм баары жакшы болот деп. Азырынча ден соолугум жакшы. Жакшы эле. Арыктап кетипсиң го. Арыктаганымдын себеби орозо айында 10 күн түрмөдө жатып калдым. Андан кийин 15 күн больницада мындай өтө чоң уколдор болуп атты, башка таблеткалар болуп атты, анан диета болуп, анын үстүнө ошол лечение алган учурда да орозо болгондуктан мен бир 10 килограммдан 15 килограммга чейин арыктадым. Жакшы. Жакшы эле. После лечения жакшы буйруса. Анан азыр биз эле бизде эмес, бүтүн кыргыз элинде мындай азыр мындай суроо жаралып атат. Эми Бауыржанды балким мындай багандай тоскоолдуктар жаралды да, аябай сыноолор жаралды. Балким ушул сыноо Бауыржанды сындырып койдубу деген, элде пайда болуп бул иши токтоп калдыбы деген ойлор балким жаралып аткан, суроолор бере албай аткандырбы? Мен бул кыйынчылыктар мени коркутуш үчүн туура мен башкадан төрөлүшүм керек да. Аллах Таала мени ушундай кылып жаратып койгон экен. Алладан башка эч ким коркута албайт. Эгер Алла өзү эле жүрөгүмдү ушундай коркунуч салып, жүрөгүмдү өзгөртүп уруп койбосо, ага чейин адам баласы, дүйнөдөгү бар адам мага каршы чыгып, кыргыз элине ушул кызматын токтот деп каршы чыкса дагы
мен буюрса токтобойм. Машалла. Айдан күндө дуа кылам, жакшы адам болоюн, өзгөрөйүн, күн сайын адам болоюн, анан кыргыз болуп туулупмун, мекенимдин бүтүндүгү үчүн, кыргыз элимдин саламаттыгы үчүн, коопсуздугу үчүн кызматымды кылып калайын, жамгырдын бир тамчысында болсо да пайдам тийсин деген жакшы ниеттерим, максаттарым бар. Эгер ошол менин максат ниеттеримди Аллах кабыл кылган болсо, анда мен жумушумду уланта берем. Машалла. Сени чынында баягы бизде кыргызда сөз бар, кандай гана эне тууду экен деп. Негизи ушундай сендей мыкты инсандар бириккен болсо, бул иш жайылыш керек, көп жасалыш керек, өзүң айткандай токтолбош керек. Анан дагы бир суроо да, бул ишти көп адамдар да кече сөз болуп кетти да. Мисалы буга чейин мен дагы ошо элдердин оозунан угуп калдым. Буга чейин Бауыржан башка магазиндерден дагы ушинтип видео тартып, акча алып, кечирээкилерди дагы акчага сындырабыз деп, эме бандай акча үчүн ушул ишти жасады деген мындай элде кээ бир элдерде бандай күмөн болуп калды да. Мисалы сен бул жумушту баштаганыңдын себеби, максатың, эң түпкүрүндө максатың кандай? Мен азыр жашоодо бир аз нерсени көрдүм да мен. Көп нерселер себеп болду, түрткү болду магачы. Жаш кезимде чет өлкөгө, Казакстан, Россия Федерациясына бизде жумуштун жоктугунан, мамлекетибиздин алсыздыгынан акча таап, жанагы эле көрүктүрүлүктүн айынан жаштайымдан сыртка чыгып кеткен. Ал жактан көп кыйынчылыктар башыман өткөн. Ал жакта дагы ошол бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде укуктарыбыз мен эле эмес, башка да Кыргызстандын жарандарынын укуктары тебеленгенин көргөм. Көп кыйынчылыктар болгон. Анан жада калса туалет жууп иштеген да күндөр болгон. Көчөдө жаткан күндөр болгон. Тиги орусча айтканда бомждар менен жаткан күндөр болгон. Көп окуялар баштан өткөн. Андан кийин 2010 жылы Казакстанда Борбор шаары, ал мезгилде мен азыр жаңылышпасам Алматыда болуш керек эле. Ошол Алматыда массовый Кыргыз Республикасынын жарандарын бизде 2010 жылы уруш болгондо массовый депортация кылган да. Могу Кордойдун границасына алып келип туруп, омондук автобус менен жанагы мал жүктөгөндөй кылып туруп эле киргизе берген Кыргызстангачы. Анан мен дагы ошонун арасында бар болчумун. Анан мен ошондо Кыргызстанга киргенде Кыргызстанда свет жок, жумуш жок, эме жүрөгү орто турган көйгөй маселе да. Казакстан жапжарык, Кыргызстан бир айыл. Шаарыбызда Бишкекте свет жок. Эч кандай закон жок. Уруш талаш. Анан Оштогу уруш болуп кетти. Аябай кыйынчылык болгон да. Анан келдим айылга. Андан бир жыл өткөндөн кийин кайра эле Россияга кеттим. Анан ошо менен Россияда деле көп окуялар болгон. Эми анын баарын айтсам сөз көп. Анан өкүнүчкө орой ошол бир 3 жыл болуп калды. Россия Федерациясынан келгенмин бул жака. Ошондон бери үйдө азыр энем бар, ата энем бар, анан кичинекей иним бар. Ошолорго каралашып, тамак аш үчүн анан Өзгөн шаарында иштеп калганмын. Соода саттык менен жанагы телефондун аксессуарлары, зарядниктер менен. Андан кийин бул жакка келгенден кийин ошол 2018 жылы тиги Өзгөн шаарындагы мен ошентип жанагындай байкашымча ушул көчөдө ушул соода кылып атат, бизге конкуренция болуп атат деген бир жаман ниеттер менен анан ушуну алдыргыла, жок кылгыла деп Өзгөн шаарынын милицияларына жанагындай буйрук болгон экен. Алар келип, тийишип, көп нерселерди бекер алып кетип, кыйноого ала баштады. Акыркы күнү ошол акыркы неме эң чоң маселе болгону мен ушунчалык өкүндүргөнү 2018 жылы 7 декабрда аябасыз күч колдонуп, анан жанагы имуществомду тартып алып, ушуна тоноп кеткенден кийин, анан кийин өткөн күндөр баардыгын ойлонуп жатып, анан кийин ушунча маселе болуп атат. Менден башка дагы адамдар көйгөйлөрүн көрдүм, уктум. Андан кийин чындык үчүн акырына чейин күрөшүп
күрөшкөнгө туура келип калды. Мен бул биринчи Алланын каалоосу болушу керек, Алланын каалоосу болсо керек дейм. Анткени Аллах Таала ошончо убакыттан көп нерсени башыман өткөзүп туруп, көп нерсени түшүндүрүп жеткизип туруп, анан жүрөгүм ачып койду го деп мен ушинтип ойлойм. Эми бул Алланын каалоосу экен. Андан кийин анан ошол бир жүрөгүмө ушундай бир ыхлас салып койгондур Кудайым. Анан ошону менен анан акырындык менен анан ошол жана мен өзүмдүн пешене терим менен тапкан мүлкүмдү тартып алуу максатта колумдан келишинче аракет кылдым, тарттым, тиешелүү органдарга арыз жаздым, эч бирине жыйынтык болбоду. Ал окуядан жеңилип калдым мен. Эч нерсем кайтарбады, жада калса. Андан кийин ал съемкалар кичине элге жайылды да. Анан кичине мени тааный баштады, анан адамдар башка маселелерди айта баштады. Биз дейт эми тарткандан коркобуз дейт, башка кылабыз дейт. Сен ушунча сотрудниктер тартып, өзүңдүн жанагы байлыгыңды кайтарып алышка аракет кылдың, бирок болбой калды. Ошонсо да ошончо коркпой тиги прокуратурадан бери тарттың, аракет кылдың. Магазинде ушунда просрочный болуп атат, көп адамдар ооруп атат, интернетте көп адамдар азыр жардамга муктаж, чет өлкөнүн медицинанын жардамына муктаж. Ушул маселени дегенден анан мен ошондо кирип текшергенге туура келди. Эми башында 1-2 жолу эскертүүлөр болду, бирок мени эч ким тоготкон эмес. Кимсиң, каяктан келдиң, сен эмне санап станциясың, удостоверение, лицензия деген жанагы озгол сөздөр менен кууп, сөгүп салып чыгарган учурлар болду. Андан кийин мен ошол орчундуу маселени тартып, актыга кара деп кыргыз элине чыгарып берсем, анан бардык кыргыз элин көрсө, анан бирге талап кылсак, анан мыйзам чегинде ошол маселе чечилсе деген максат болду да. Ошол максаттан кийин ушул ишке киришип атам. Эми мындан дагы көп маселелер бар. Келечекте мен билим алам буюрса. Анткени билим болбосо кыйыныраак экен. Мен кече 70 каналда дагы ошол билимдүү киши менен талаш тартышкан учурда өзүмдүн алсыздыгымды сезип калдым. Быйыл Кудай буйрса билим алам. Юридический жагынан, журналистика жагынан. Анан келечекте эң чоң контентке айландырып буйрса, чоң маселенин башынан аягына чейин кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн чечип бергенге аракет кылам. Иншалла. Бул жерде эч кандай бир акча кызыкчылыгы жок, Жок, акча кызыкчылыгы жок. Мен мисалы максатым ошол каным кыргыз, мекеним Кыргызстан, элим кыргыз эли. Ушул мамлекетимдин бүтүндүгү, кыргыз элимдин урпагы көбөйүп, Орто Азияда эң күчтүү улуттардан болгон, эң күчтүү мамлекет болгондун каалап, жана биздин мамлекет бүтүндүгү, кыргыз элинин урпагы кыяматка чейин жок болуп кетпей сакталышы үчүн дүйнөдөгү бар байлыкты алдыма алып келип койсо, мен мекеним менен кыргыз элимди тандайм да. Байлык мага эч нерсе эмес. Менин эң чоң байлыгым биринчиден ата энем, экинчиден кыргыз элим, мекеним. Ушул 3 байлыктан башка мага байлык кызыктырбайт. Ушул 3 байлыктын алдында 10 миң, 20 миң деген жалган маалымат мага эч нерсе эмес. Ал мен үчүн бир тыйын да. Ал мага өтпөйт, ал жалган эмес. Анда эч качан болбойт буйрса. Кудай сактасын. Мен кыргыз элинин алдында шерменде болуп, маскара уят болгум келбейт. Мен кызмат кылгым келет, жүзүм жарык болгонду каалайм. Ошон үчүн орозодо, намазда дуа кылам, эч кандай бир менден бир кемчилик болбосо экен, катачылык болбосо экен, ушул башынан акырына чейин чоң маселени көтөрүп, кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн иштеп берсем экен деп максат. Машалла, өтө сонун сөздөр айттың. Негизи сенин азыркы сөздөрүңдү укканда биз мен отуруп, мындай угуп отуруп, мен дагы башымдан өткөн нерселерди эстеп, бир денем титиреп кетти да. Негизи эле урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт. Мындай кыргыздын өтө мындай келечектүү кыргыз деп күйүп көрүп атасыздар, кыргыз деп жанын аябастан ошол нерсеге мажбурлап, өзүн мажбурлап ошолго барып атат. Мына көрүп атасыздар, өзүн кыйнап, өзүнүн жанын, өзүнүн мол ден соолугун кыйнап, кыргыз эли үчүн кызмат кылайын, кыргыз эли үчүн балким мына кече эртең азыр айтып атат, билим алып, кыргыз элиме дагы кызмат кылайын деген бир өтө курт сөздөрдү айтып атат. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, момундай кыргыздын уулдарын, кыргыздын мындай чыгып келаткан мырзаларын биз колдошубуз керек, биз биригишибиз керек. Но бир муштумдай бириксек, Кудай бурса,
Бауыржан айткандай Кыргызстандын келечеги алдыда. Кыргызстан ошондо жаркырайт. Бири-бирибизди эле момунтип аркага тартып берген болсок, Кыргызстан мына ушул бойдон тура берет. Мекендештер. Мына көрүп атасыздар, мына кече бир жума мурун, 10 күн мурун эле ушул талкуу соц тармактарда аябай ушундай кызуу кандуу талкууланды эле. Мына Кыргызстандагы бир 6 миллион элдин жок дегенде 70% азыр Бауыржан боюнча кабардар. Эмне максатты, эмне маселени чыгарып чыккандыгы. Мен негизи бул Бауыржанга каалоорум ден соолук, сага ооруба эч качан. Кудай бурса бул жумушуңду токтотпо. Сен жалгыз эмессиң эч качан. Кыргыздын уулдары бар. Кудай бурса негизи эле кызматыбыз бирдей эле экен. Элибиз үчүн Кудай кааласа ушул кызматка түшкөнбүз, ушул сапарга чыкканбыз. Сапарга чыксаң дагы жакшы инсандар менен сапарлашып болдойт. Кудай кааласа элибиз үчүн, кыргыз жерибиз үчүн иншалла дагы да көп биргеликте кеңешип, балким чоңдор менен маселе жасап кызмат кылабыз деген бир жакшы ойлор, ниеттер бар иншалла Кудай кааласа. Анан сен эч качан сынба, эч качан бул нерсеге токтобо. Ушундай эле тоскоолдуктар бизде да жаралып келет чынында. Азыр ушундай инсандар көп экен. Өзү жасабайт, бирок жасаганды көрө албайт да. Мына ушундай башыбыздан бизден да өттү. Алла таалам ушунчалык оор жумушка салган соң жөн эле салып койбойт да, ар кандай сыноону берип турат. Ол сыноого сынбай өтө бериш керек, жок элеси сага карай чыга бериш керек Кудай кааласа. Сага ден соолук Бауыржан. Кудай кааласа эч качан ушундай оорубай, ушул кызматыңды токтотпой жасай бер. Элиң үчүн, кыргыз элиң үчүн мынакей азыр бул жактан Кудай кааласа эфирлерден да чыгат. Бир кыскача сөзүңдү айтып кетсең да болот, каалооңду. Же болбосо мына кече сага канчалаган кыргыз эли бир кубаттап, бир сонун бир дух берип турду андай айтканда. Ошол инсандарга учурдан пайдаланып рахматыңды айтып кетсең да болот. Биринчиден сиздерге рахмат ушунча кабар алып келгендериңиз үчүн. Алла разы болсун. Мен учурдан пайдаланып бир кыскача сөзүмдү айткым келип турат. Кыргызстанымды, кыргыз элимди сырттагы душмандардан Кудайым өзү сактаган болсун. Мамлекетибизде адилеттүүлүк орногон болсун. Кудай таалам бизге адилеттүү падыша берген болсун. Кыргыз элинин кызматында болгон мамлекеттик кызматкерлерге бардыгына Кудайым ыйман, ынсап, сабыр берген болсун, адилеттүүлүк берген болсун. Ар бир кыргызым оорубасын, ден соолукта болсун. Сыртта жүргөн, мигрант болуп жүргөн, мусафир болуп жүргөн миллиондогон менин кандаш бир тууган кыргыз элим аман эсен мекенине кайтып келсин. Эч бир кыргызым жамандык көрбөсүн. Ар бир кыргыз элиме эки дүйнөнүн жакшылыгын каалаймын, бактылуулугун каалаймын. Ар дайым мамлекетибизде жакшылыктар болсун, эч качан жамандык болбосун. Эки дүйнөнүн жакшылыгын каалайм баарыңыздарга, кыргыз элим. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Буйруса жумуш уланат. Келечекте окуймун буйруса. Билим алып, ошол Кудайым эгер кең казынасынан мага пайдалуу билим, пайдалуу дүйнө берген болсо, ошол пайдалуу Аллахтан берилген билимди мен кыргыз элиме арнайм. Эгер Аллахтан мага пайдалуу дүйнө берилип калса, мен муктаж адамдарга кайрымдуулук кылганды ниет кылып максат кылам, Кудай кааласа. Ушундай жакшы ниеттер, максаттарым бар. Эгер Кудай каалап ушул менин максат ниетимди кабыл кылган болсо, анда баары жакшы болот буйрса. Бекем ниет кылсак, Кудай кааласа ниетке жетебиз иншалла. Ушундай рахмат, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Дагы да Бауыржандын ошол YouTube баракчасына, каналынан көптөгөн жумуштарыңды күтөбүз иншалла биз. Көптөгөн дагы да иликтөөлөрүңдү күтөбүз. Кудай буйрса. Кыргыз элине көптөгөн кызматыңды күтөбүз. Кудай кааласа. Биргеликте иншалла кызмат кылабыз иншалла. Азыр мен жалгыз болгондуктан бир аз кыйынчылыктар баштан өттү. Кудай буйрса. Азыр Кудайдан тиленип атам. Кудайым колдоп жардам берсе, кыргыз элинин колдоо көрсөтсө,
ошондо мага кичине дем күч болмок. Анан ушу билим жагынан дагы башка бир жанагы техника жагынан дагы бир азыр эми ошол кол телефон менен тарткан үчүн бир аз кыйынчылыктар болуп атат. Анан ниет кылып атам, эгер Кудайым жардам берип калса, кийин дагы бир жакшы бир өзүмө керектүү аппараттар болсо, ошол алган билим менен, анан ошол аппараттын жардамы менен көп маселени чыгарып келет буюрса. Баары жакшы болот. Мени ушул башыма мүшкүл иш түшүп, түрмөдө камалып, кыйноого алынганда ошо биринчи Кудайымдын жардамы, экинчиден ата энемдин дугасы, үчүнчүдөн кыргыз элимдин кайдыгер карабай, айкөл кыргыз элинин колдоосу менен мына эркиндикке чыгып отурам. 1 жашынакай болгондон кийин Кыргыздан чыккан эр азаматтардан кабар алып келип, мен аябай сыймыктанам. Ошон үчүн мен ар бир кыргыз элиме эки дүйнөнүн жакшылыгын каалайм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, баарыңыздарга рахмат. Башымды ийип таазим кылам, рахматымды айтам. Рахмат сага да. Ден соолукту. Оорубай эч качан. Кудай кааласа тынч бол.